Акыры аркам менен тартып, жип менен байлап отуруп зорго катырдым. Бир-эки эпизодун көргөм. Сүйлөйбү, сүйлөбөйбү, кандай ойнойт билген эмесмин. Вайнерден кийин байып кеттим. Комедийный сериал болмок эмес беле негизи. Анан мен комедия жазып көргөн эмесмин да. Терва болосуң, серьезно болосуң, өзүң кандай болсоң ошондой ойнойсуң деди. Сен чачың узун болсо эле эмне кыссыңбы дегендейчи. Ол мени туктап алып келсем тигил жок актер. Айлашаганан өзүм ойнодум. Всегда можно сделать лучше. Команда аман эсен оорубай, эчтеке болбой бүтүрүп алып. Ооба, Кудай буйрса. Негизи Элдос өзү тартмак бул Вайнердичи. Анан мен башка сериалга кетмекмин. Элдос бирдеке болуп бошобой калды. Анан мен тарта турган болуп калдым да. Анан мен Элдоска айттым, короче, кимди көрүп атасың актерлордун, ошолорду тандай бер деп анан тандады. Элдос Байке жазган Инстаграмдан. Анан кийин чалып, бардыгын ошо түшүндүрүп, сүйлөшүп, анан кийин бул жакка чакырып, баарын көрүп, сценарийин окуп, бирок кача сценарий бизге кийин берип жаткан. Ошентип тартылып калгам. Башында Элдос Байке келип эле стерва болосуң, серьезно болосуң, өзүң кандай болсоң ошондой ойнойсуң деди. Анан кийин оңой эле болот окшойт дедим. Вайнер сериалына балдар чакырып калды. Ушундай сага роль бар деп, сенин персонажың сага окшош, сага ылайыктуу деп чакырып калышты. Ошону менен келип калдым. Принципиально душа не лежит Вайну снимать. А когда предложение поступило именно сниматься в этом сериале, и типа ты будешь Вайнером, и когда суть уловил, вот, тогда захотелось сняться. Башкы ролду көпчүлүк адамдар мындай тамаша иретинде дагы, сындуу иретинде да айтып жатат. Эми башында эле түшүнгөнбүз, мисалы Санжар бул кыргыз көрүүчү үчүн бир аз алысыраак адам. Көз карашы, дүйнө таанымы башкачараак адам, бирок бизге ушул стилде жүргөн адам керек болду. Себеп дегенде Вайнер, блогер деген адамдарды бир аз мен сыяктуу элестете албайсыңарбы дейм да. Ошон үчүн Санжарга ошол бир бала керек болду, анан Санжарды таптык. Андан кийин эле Айдананы мен эфир сериалынан бир-эки эпизодун эле көргөм. Сүйлөйбү, сүйлөбөйбү, кандай ойнойт билген эмесмин. Клиптерден эле мындай көрсөм, кабагы мындай бүркөйт, мимикасы жакшы окшойт деп анан Айданага чалып көрдүк. Ушундай долбоор башталып атат, катышканга макулсуңбу жоксуңбу деп. Дароо эле макул болду. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Элдос деген бала бар го. Ошол Элдос менен Фрунзе командасын кош керек, по-моему. Мен муну айтып берейин ба башынан баштап. Короче, эмне болуп башталган? Былтыр келсем могул жерде, тетик жерде сценарий жатыптыр. Вайнер деп жазылып экен сыртындачы. Анан окуп көрдүм, күлдүм. Анан не деп койдум анан. Элдос айтты, жаңы сериал баштаган тагысы вообще бомба болот деди. Кыйналган эле күн болгон жок. Анткени жай учурунда тартылган, күн жылуу болчу, түнгө чейин күндүзү түнү тартып кыйналган эле учур болгон жок. Тамактан эле кыйналбасак. Дагы крышада тартканда дагы. Ошол күнү лак для волосту башка локацияда калтырып коюшуптур. Ошодон кийин эч лак жок. Чачтарым болсо учуп. Эмнени канашпаган жок. Багы бетке койгон сыворотканы койгон, фиксатор для макияжан сепкен. Бирок эчтеке жардам берген жок. Негизи эле съемка учурундачы баягы ушул жумушту жакшы көргөн үчүн жакшы көрүү менен ырахат алып, ойноп, өзүң каалап кылгандыктан оор нерсе болсо дагы мага оорду билинбейт да, аны оор катары эсептебейм. Мен сүрөтүн илгиле дегем да.
илбей коюшуптур. Сериалда канча жолу появляться десиң? Жа, сериал эмес, мага сүрөт илдиргиле дегем да. Мен сүрөтүмдү эле рамкага илип койгулаш депчи. Илбей коюшуптур, анан тияка өзүм барып сүрөт чыгарып койдум. Сүрөтүн берип койсоң. Мына. Жа, по факту илиш керек да туурабы? Ушундай ба? Мындай. Сүрөт маякта илинип туруш керек болчу да. Экинчи режиссер, сценарист болуп калдым бул проектке. Кайсы актер менен жакшы иштештим десек, бул биздин ачылыш болгон Султан болуш керек. Султан аябай биз эметип аттык элек, кандай десем. Сомнение улатканбыз, жакшы ойнай алабы, ойнай албайбы. Бул биринчи чоң проект болуп атат да Султандыкы. Ошондуктан бирок жакшы. Азыр уже Султан биздин Фрунзе ТВ студиясынын жаңы киносуна катышып аткан мезгилинде. Кызыктуусу бул жерде эми Адикти биз илгери эле тандап койгонбуз. Анан Султанды баары эле сонун аткарат экен, вообще сонун күлдүрөт экен, жарат экен дейт. Султан аткарбайт. Султан өзү ушундай. Биз Султан жашоо турушу ушундай болгон үчүн бул кичинекейибизден мындай кезиктен бери тааныган дос болобуз. Анан алып туруп сен, короче, ушул эле кебетеңди эч кимди өзгөртпөй, эчтекени кошпо. Султан өзү кандай болсо, ошо бойдон эле кел бул жака кошуп коелу деп туруп, Султанды элестетип, полный жазганбыз. Ошон үчүн ага вообще кыйналган жок. Сабина күтүп атат. Жашоодо ошондой адам да, ошондой шайыр, ошондой кандай десем, бир проблемаларды чече турган, негизи эле ошондой адам өзүн эле жакшынакай кылып сонун ойноп берди. Бардыгы эле мындай өз персонажын жакшы эле ойноп, жакшы эле ошону аткарып берген деп ойлойм. Вот Султан байке дагы ошол акценти менен мындай кичине башкача кылып сонун болгон. Текстиңер каяка кетти? Муналарды бүтүп отурабыз, качан айтат деп. Бизге претензия жок. Мага ушул сериалдан эң жаккан ушул Султан байке, Адилет байке, анан өзүмдүн образым мүчөстүк эле жакты, короче. Сцена 104, кадр 2, дубль 2. Алло, да, байке? Да? Да, тартабыз. Бош даталар карап көрөйүн байке календардан, мен сизге кайра чалып коем. Макул байке. Көчөдөн көрүп тааныйт. Вайнер дейт го. Вайнер десем да чоң эле кишиге кичинекей балдар, вайнер десем да неудобный болуп кетет го. Балам, эмне болду дейсиң го. Шоколад алып берейинби деп. Как раз ошол моментте биздин байкелерибиз да башка студияларда көп эле сериал башталып калганда акырын ойлоп аналитика жүргүзүп көрсөк, баардыгы эле үй бүлө тууралуу, баардыгы эле сүйүү тууралуу экен. Анан что-то биз анда өзгөчөлөнүш керек экен деп туруп анан эстесек вайнерибиз бар. 4 сериясы жазылган. Анан эң кызыктуусу ушул жерден көп көрүүчүлөр байкайт болуш керек. Негизи көпчүлүк сериалдарыбызда мындай да жер болчу да. Каражат жетпей калып, ал бюджетный версияда жазылган болчу. Ошон үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү сериясын байкасаңар, локациялар аз, үй менен эле көчөдө эле тартып бергенбиз. Бул себеп дегенде биринчи версияда калган сценарийда. Анан кийинчерээк демөөрчүлөр пайда болуп калды. Эмаком компаниясына тереңирээчилик, көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз реклама көп экен дейт. Бул деле законченемдүү нерсе десек болот. Себеп дегенде мындай чоң долбоорлорго өзүбүздүн каражатыбыз жетпеген үчүн ар дайым ушундай демөөрчүлөрдөн жардам сурайбыз. Бизге Эмаком компаниясы колдоп койгону чоң рахмат, тереңирээчилик. Ошон үчүн көп көрүүчүлөр таанымаңыздар. Адырдагы тоолордун ала гүлү бар. Ушул чалымдын ырдай турган түрү бар. Тоодон өскөн ала гүл, сууда өскөн чала гүл, ушу отурган жаман чалымдын ырдай турган түрү бар. Аккыя, 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 аккыя десең эле сен баштабайсың. Мекен күндүн нуру төгүлгөн деп. Эмне болду жаным, суугуң келдиби? Кеттир анда. Биздин да суу көчүп кала элек да баштайлык. Ожо чала берчи. Чапчы. Чап. Неменин вайнердин идеясын да ошентип айтып берген да магачы. Келсем ошентип айтып берди. Нурсултан отурат, бер Элдос экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Нурсултан карап отурат. Нурсултандыкы ушундай да булардыкычы. Тигил идеясын айтат, Нурсултан бир аздан кийин турат да, жок, ал жерине могул жерди кошуш керек экен, бу жерди кошуш керек экен. Любовный линия кошуш керек экен, мындай кылыш керек экен дейт.
Элдос мынтип муну карап окуп калат. Экөө шестеренкада бирөө ойлоп табат, бирөө түздөйт. Анан мынтип механизм жылып баштайт да. Анан Беки деген бала бар. Камеранын артында турат азыр. Анан Бекиге жок андай могу жер мондой болуп калат экен да, бул келип бир нерсесин айтып кетет. Анан иши айтор ушинтип талкуулап атканын көрчүмүн менчи. Анан жазасызбы деди. Жазасызбы дегенден кийин мен буларды карап айттым анан. Мага ишенип атасыңарбы десем. Ой, ишенип атабыз, жазыңыз деди, диалогторун жазып келиңиз. Кантип сүйлөшөт, геройлор эмне деп сүйлөшөт. Геройлордун характерлерин беришти. Бул мындай герой, бул мындай герой. Сонун болуп турат. О, жеп алтырым десе. Аябай жакшы болду. Сиз суроолорду берип коюңузчу, жана канча бир тургансың дегендерди. Мен эле эметер, бу да берсинчи, экөөсү эметерчи. Мен жанагын тиен анан апасы которсаң азыр канча деп сен мени бөлүп кетчи, ии деп калайын, апам мен эле ажылдап эле өкчөңөрүм. ии токтотуп калдым, кеттикпи? Шу толкунлаганда күлүп калам кээде. Ой, апаңар толкунлаганда айтпадыңбы? Күлкүсү тийбай атат да. Кетип калайын десе. Менин оюмча, бул мен биринчи жолу окуганда көрүүчүлөрү жаш балдардай сезилип калган да. Ошол үчүн акыбат аз болуп калат деп ошол үчүн жаккан. Так историясы негизи кызык эле болчу. Анан кийин дагы оңдогонбуз. Мага Сабинанын ошого немеси башкага жардам берем деп, жакшылык кылам деп ошо магазинде иштетет, ушундай жолго барат, ошо алдап, ушундай хайп болупчу, ошо башкаларга жардам бериш үчүн. Бирок бунусун мен кичине туура эмес деп ойлойм, анткени бул өзүн менен жертвовать этет да ошого барыш үчүнчү. Съемка учурунда мага мындай сезилди да, бардык жерден эле калам бир көп. Бардык жерден эле баарын урушуп, ушундай болуп атты. Анан кийин балким мындай кичине бир башкача да бир нерсе кичине кошо кетиш керек беле дейм да, мен башкача кечке эле стерва кылып көрсөтө бербейчи. Бирок элге деле жаккан окшойт, мне кажется, баары эле образың жакшы болуптур деп жазылышат. Вайнер сериал боюнча бул социалдык тараптан аябай таасирлүү тема козголгон. Жанагындай гиф, лотереянын 3000-4000 живой подписчик дегендерди мисалга деген аларды укпай, наоборот өздөрү ушул интернет эгерде берилип аткан болсо, ошол менен мындай развиваться этсин да, мындай өнүгүп өсүп, аң сезим. Ошол нерсени берели деген негизи идея ошол жактан турат. Это хорошая копилка в мою жизнь. Я вообще не жалею, во-первых, то, что согласился, то, что снялся. Мне все понравилось. Главное, чтобы зрителям нравилось. Өзүм персонажым жагат. Симпатичный, милый, скромный. Бирок өтө эле ак көңүл. Жашоодо андай адамдарга негизи эле кыйын келет. Өзү жашоодо деле мындай негизи эле ак көңүлмүн, бирок ошол Вайнердеги бала кичине ак көңүлүрөөк эмесинде, кичине тыңыраак болсо жакшы болмокпу дейм. Потому что ак көңүлдөрдүн жашоосу кыйын болот да. Кыйнап коюшат элдерчи. Азыр сол иштер көп да. Жашоодо деле Санжар экөөңөр чогуу жүрөсүңөрбү мындай депчи? Жок, экөөбүз жүрбөйбүз. Мындай чисто такой коллега, жакшы адам, ошондой катары эле сүйлөшөбүз. Бир жерге неме келмек, досубуз ойногонучу, жана таксистте. Анан ал келбей калып, айла жок өзүм эметке уктаганга деп атпайм. Ойногонго туура келди, себеп дегенде 10 эле мүнөт уктаганмын ошол немеге, съемкага келердин алдында. 10 мүнөт уктап алып келсем, тигил жок актер. Айла жок, анан өзүм ойнодум. Сөт жакшы эле болду, эч ким өчүргөн жок. Сөт да өчүп калган жок. Сөт өчүп калса мына батареечнелер бар, ошолор менен коюп аттык. Эме атам режиссер барго, режиссер болсо чоң катушка алып берген. Узунчу. Ошо катушканы тейт сүйрөп алып бир сайып келебиз, бир үйгөчү. Эң кызыгы ошол да. Мына биз бир эмеде турабыз да. Поле сыяктуу жердечи. Аны болсо бир тааныбаган үйгө барып туруп ошо катушканы тартып келесиң да, узун проводтучу. Тартып барып жакка барып саясың. Аны сайып алган, дальше толтура удлинительдерди кошосуң ошо катушкагачы. Анан сайчубуз да токой-покойлорго баргандачы.
да эмнеге Вайнерди? Вайнер, потому что эң популярдуу болуп аткан. Блогер деп көрөлү дедик, башка деп көрөлү дедик. Анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир аз жеңилирээк болуш үчүн YouTube'да издегенде биринчилерден болуп чыгыш үчүн эле Вайнер дедик. Эми Вайнер деп аябай эле көп видеолор бар экен YouTube'да, бирок биздики азыр эми поисковикте биринчи орунда турат. Эң жакшысы ошол. Эң башында баягы барган жерде биринчи сценаны тартып аткандачы. Эле ойнай албай кыйналгам да. Баягы жаңы таанышып баарыбыз билесиңби силер да өзүнчө эле. Силерге аралаша албай атып, аран кошулуп анан мен өлө сомнение болуп кеттим ошондочу. Походу ойнай албай калат окшойм депчи. Что-то аз мону көрүштү, элге жаккан жок. То есть командага жаккан жок, и мени кайра азыр ойнотпой коюшпаса болду деп ойлодум да. Потому что биринчи сценаны аябай ойнай албагандай сезилди өзүм. Менин атым Кундуз. Мен бир жакшы адамдар менен иштешем. Дароо эле иш боюнча сүйлөшөлү. Ё-моё. Мен текст билбей атам. Вообще могу Вайнерди съемкаларын эстегенде элечи, баягы лодкадагы сцена эсиме келет. Эң кыйналып тарткан сценабыз болуш керек. Вообще съемкаларыбыз сентябрдын башында бүтпөдү эле, бирок ошол кадр калып калып, биз ноябрда тарттык, баана суук болуп атканда. Анан жеңил кийинип алып, еще лодкадан, лодканын бул жагында дагы аябай үшүп, тоңуп тартканым ошо эсимен кетпейт болуш керек. Кыргыз тилим по-любому это наш родной язык. И русский тоже наш родной язык. У нас два государственных языка, и я разговариваю и на русском, и на кыргызском. Просто тилекке каршы мындай орусча мектепте окуп калып, орусча өсүп калып мындай. Ошон үчүн акцент көбүнчө орус тилге болуп калды, а так негизи кыргызча нормально. Өзү ал бала нормальный эле бала. Ак көңүл, жакшы эле бала. Жаман көрбөгүлө анын чачынычы. Чачын атайын ошо режиссерлор суранып атып зорго өстүргөн. Жанагы менин кара зеренин майын шыбап атыпчы. Анан ошол Санжардын татуировкаларын жабыш үчүн грим кылышчу. Неме менен, тоналка менен. Непростой тоналка, жайдын ысык күнү. Анда бир канча миң, баланча миң сомго сатып келип, аны шыбайт. Биягынан баштап, биягынан баштап, биягына. Анан кийин эми жакын ойногон ролдор бар да. Келип туруп собственный кийимдерди өлтүрчү да. Ошондо аллергия болчуму? Ошондо косметикага аллергия болчуму? Комедийный сериал болмок эмес беле негизи. Анан мен комедия жазып көргөн эмесмин да. А булар КВНщиктер. Анан мен жазып көрөйүнчү да деп карашы деп жазып көрдүм. Тамаша аралаштырып жазып көрүп, анан Нурсултанга келип көрсөттүм болот экен десем. Сиз КВНский шутка жазылат экенсиз болот экен деди. Анан бул жигиттерден андай комплимент уккан деген дух да. Жанаттын образын ойногон Каныбек мисалы айтат го. Мен ушундай сонун байкелерим бар, анан ошолор үнү жетпейт дегенде. Ошондой эле болгон, потому что аябай акылдуу адамдардын үнү жетпей калып атат. Бир жамбашын чайпап, анан кийин бир музыкага оозун ачып койгон адамдар чоң аудиториялар чогултуп отур, ошол аудиторияларга миллиондогон аудиторияга эмне деген маани берет дегендей. Уже мага канча жолу предложение болот жатат. Уже андай прям мындай сезимдер деле жок, бирок ошону эми кичине бар албетте. Сенин мындай туруп эле неме салып атса, шакек салып атса, ошентип баарын уюштуруп, сага предложение кылып атсам мындай, ну кичине приятно болуп, кийин өзүң дагы эстеп мындай мечтать этипчи, кийин мага да ушундай кылышат деп. Ошондой сезимдер болот. Адику типа предлагал идеи с вайнами, ушул моментте где-то ушул 15-ке жетейин деп калганбыз. До этого пацаны снимали сериал «Байкуш», и там они трещали, типа, он там актер, типа, 15 у него дублей было, деп. Сен ага жетсең, типа, вообще эле уят болот, таяк деп теманы айтып аткан да. И ошо 15-ке жеткирбей, но где-то 13 точно было дублей, 12-13 было. Уктуңар? Силер Эмаком компаниясынын жаңы акциясын уктуңарбы? Уга элексиңерби? Кызыксыңар го? Эмаком компаниясы жаңы акция жарыялады. 36 айга рассрочка кылып, плюс үстүнө бытовая техника кошуп берет экен. Жаңы батирлүү болуп, үйүңүздө стиральный машина, холодильник жана газ плита болгонун кааласаңыз, анда шу номерлерге чалыңыздар. Лично Суликтин атынан чалып атам десеңер, скидка берет. Шашылгыла. Эмаком компаниясы.
ийгиликке чогуу. Мисалы мындай да, режиссер айтат, маяк кечинде кээ бир жерди кечинде тартып калабыз да. Ошол жакты мындай жарык кылгыла, түшкү момент кылгыла же саат 3 кылгыла, 4 кылгыла депчи. Ошол жакты дагы түнкү саат 3пү, 4пү болуп калса дагы, ошол жакты түшкүдөй кылып, мындай туура светтерди коюп, күн чыгарып, жол жерден күн чыгарып, көлөкө чыгарып, жол жерден көлөкөлөр чыгарып, силер билбейт болушуңар, кээ бир моменттер жарыктар да мындай кечинде тартылып калганда, ошо көптөгөн уктабаган күндөр өттү. Кыйынчылыктар болду. Ал съемка аябай масштабный болгон. Анткени көп массовка келген, көптөгөн адамдар келген, көбүн суранып, көбүн алып келип, аябай көп адам менен тартылган. Эртеден кечке тартылган. Ооруп калганбыз ошол күнү, сууга, муздак сууга түшүп атып, барсак бассейн суусу жок экен, анан кийин батыраак толтургула деп отуруп, муздак суу менен толтуруп суу ысыбай, кечке сууга секире берип, ошол күнү эртеси күнү ооруп калганмын. Температура болуп. Кыйын болгон экен ошол күн, негизи элечи. Кадрдан тим эле сонун көрүнгөн, бирок биз кыйналганбыз. Ажыратпай келе. Жакшы адамдын ролун аткарып. Өзү немеде деле жакшы адам. Биз багында азыр бир неме эсиме келип кетти. Багында ошол лодкага баратканда биз баарыбыз эрте келбедик белек. Анан эч ким тамак ичпей келиптир. Анан биз актерский состав менен өзүбүз барганбыз. Секрет раскрываю, да. Анан кийин силер уже кеткенсиңер, анан кийин биз болсо барып туруп Файзага кирип тамак ичип анан барганбыз да. Азыр ошол эсиме келип кетти. Почему-то ажыратпай экенин эстегендечи. Жок, ажыратпай экенин идеясы эмес бул. Ведь сейчас пацаны просто так дамам дарят цветы. Маленькие часики, наверное, Да, ведь сейчас пацаны. Сейчас пацаны. Просто так, без любви. Начали. И в последний раз сыграете влюбленных. А если это любовь, чего печалишься ты? Ведь сейчас пацаны просто так дарят дамам цветы. Давай поделите. Мен ичимде болуп аткан толтура негативдин баарын жанагы Жанаттын образы аркылуу айттырып алдым. Түнү менен комментарийлерди окусам, жок дегенде бир 300-400 адам кичине сонун комментарийлер калтырып коюптур. Ушул нерсеге ишенбеш керек, ушул нерсени кылбаш керек деп. Бул деген уже элге бир какой-то сенин айта турган сөзүң жетти деген. Жанат деген мындай антагонист, ал туурасын айтат, бирок баягы терс карман, бирок туурасын айтат. Каныбекке дагы ошондой. Барып кичине эле түшүндүрүп берип койсоң, кээ бир актерлорго ойнош керек болуп калат да. Каныбекке мындай эле барып түшүндүрүп берип койсоң болду. Биз бир дубль ойнойт, экинчисин кайра оңдоп коебуз, үчүнчүсү уже бүттү да. Анан калган актерлорго сөз жок, чын-чынында. Бул ошондой адамдарга Сценарий жазып аткандачы, могул нерсе бар экен. Көп нерсени жазып аласың да. Мындай толтура нерсени жазып аласың, бактарак дейсиң, көл дейсиң, укмуш дейсиң да. А бирок камеранын объективи мындай эле болгон неме да. Анан жанагынча мондай нерсенин баарын мындай эле бир көз менен бериш керек да. Ошол жерге келгенде анан режиссер иштейт экен. Ооба. Мен ойнобойм могу сенин ары деген болгон. Ал сценарийден алым кылган. Мен немеде түнкү клубда бир кыз менен туалетке кирип кетишим керек болчу. Ошол сцена алым кылган вообще эле жокко чыгарылды. Өзүм ага мындай ушундай ыйлаган ролдор көп деле жакпайт. Бирок эмнегедир баардык эле ошондойго чыгарып беришет да, ыйлаган, страдать эткен элечи. Менин типажым ошондой ыйлак. Эң чоң ачылыш болгон бул Айдана Тыныбекова. Чын-чынында аябай кыйын актриса, перспективада, конечно. Айдана экөөбүз негизи режиссер менен актер съемка башталаардын алдында даярданыш керек да. Анан Айданага сценарий жиберилет.
съемкага 1-2 күн калганда. Келгенден кийин эле мен Айданага даже көңүл деле бурбайм. Жанындагы партнеру менен иштеши мүмкүнмүн. Анан съемка башталат, баштагандан кийин Айдан мен каалагандай эле ойноп берип коет да. Анан экинчи дубльүндө оңдоп коебуз, болду. Вообще кынтык жок. Жанагы жеринде бар 11-серияда скамейкада Санжар Сабинаны чытап кеткен жеринде. Ал жакта негизи по сценарию ыйлаган жери жок болчу да. Анан стоп бере элек болчумун. Бир убакыт эле Айдана өзүн өзү ыйлап баштады. Негизи мен да айткан эмесмин. Ыйлайсың ушундай болот депчи. Анан жөн ыйлап баштады. Башында капалуу болуп отурган, карап, эмне кылат экен деп карап отурсам, көзүнөн жаш кетти. Негизи көп эле актерлорго мен билишимче мындай даярданып, анан ушинтип бул жерден ыйлайсың деп айтканда ыйлайт го, тиги туруп эле Айдана көзүнөн жашын чыгарды. Экөөнүн кайгырганы, Айдананын бетине мынтип тиги эмне? Шамалдан жүзүнө неме түшүп атты го, чачы улам түшүп. Анан Санжардын дагы ошол жердеги карашкандары иши кылып, ошол менен келип турган акырында жанагы сөздү. Эгер экөөбүз бири-бирибиздин жаралган болсок, анда сөзсүз бир кайыкта болобуз десе, ушул жер кандай болуп калат болду экен деген сомнение болуп аткан, бирок Нурсултан ал жагын сонун иштеп коюптур. Анан 11-сериалда болсо вообще сүйүп калдым, 11-сериалда вообще сонун кылып коюштур. Жакшы бир четинен жаман деп койсок деле болот, потому что съемкадагы атмосфераны бузат деп айтат кээ бирлери. Не разлагай дейт го. Бир четинен жакшы, потому что баары маанай чөгүп, чарчап отурганда бирөө ошентип күлдүрүп, тамашалап, ырдап бийлесе, маанай көтөрүлөт да. Там был момент, где, по идее, вообще когда разговор там с Сабиной в лодке, и у нас по сценарию не должен был вот этот диалог состояться, я должен был, короче, обидеться на нее, выпрыгнуть в воду и уплыть. И я очень хотел такой сценарий, честно. Но из-за того, что мы чуть-чуть задержались, и съемки были недавно, да, осенью, это было очень холодно, короче. Ну, типа, пришлось отказаться. А если бы мы так же, как и летом, это бы снимали, я бы вообще за. Я бы вот в одежде весь,